Саламатсыңарбы балдар? Келгиле кыргыз тили сабагын баштайлы. Бүгүнкү күнгө 4-сентябрь. Аптанын жума күнү. Бүгүнкү өтүлүп турган темабыз саламдашуу. Саламдашуунун түрлөрү бар балдар. Улуулар менен саламдашабыз, тең туштар менен саламдашабыз жана өзүбүздөн кичүүлөр менен саламдашабыз. Китебибиздин 4-бетин ачабыз. Келгиле, биринчи көнүгүүнү карайлы. Сүрөттөрдүн жардамы менен саламдашканды эстегиле. Давайте вспомним, как здороваются. А варианты – тең туштар менен саламдашуу. Б варианты – мугалим менен саламдашуу с учителем. В варианты – окуучулар менен саламдашуу с учениками. Анда эмесе жаңы сөздөрдү жана сөз айкаштарын карайбыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Здравствуйте. Вежливое обращение к одному лицу. Саламатсыңарбы? Здравствуйте. Обращение к нескольким лицам. Кыргыз тилинде көптүк түрдө. Коңгуроо, коңгуроо, звонок, өчүргүч, резинка, агай, учитель, эжей, учительница. Эми экинчи көнүгүү өтөлү. Диалогторду окуп, өз ара сүйлөшкүлө. Прочитайте и разыграйте между собой диалоги. Бул жерде 3 вариант берилиптир. А вариантын карайбыз. Саламатсызбы, агай? Саламатчылык акылай. Бул жерде мугалим менен окуучунун саламдашуусу көрсөтүлгөн. Б варианты. Саламатсыңарбы, балдар? Саламатчылык эжей. Бул эки саламдашууда улуулар менен саламдаштык. Үчүнчү вариантты карайбыз. Салам, Азат. Салам, Саша. В вариантында биз тең туштар менен саламдаштык. Келгиле балдар, биз кыргыз тилиндеги жана орус тилиндеги тамгаларды эстейли. Кыргыз тилинде 36 тамга бар, ал эми орус тилинде 33 тамга бар. Балдар, орус тилинде кайсы кыргыз тилиндеги алфавиттер жок, кана эстейличи? Туура, Ö, Ü жана ың тамгалары жок, Дагы кайталайбыз. Ö, Ü жана ың тамгалары жок. Тыбыш деген эмне, балдар? Тыбышты биз кулагыбыз менен угабыз жана ажыратабыз. Ал эми тамганы биз окуйбуз, жазабыз, көрөбүз. Кана эмесе балдар, эми китептин 5-бетинен 5-көнүгүүнү карайбыз. Сүрөттөн Ö, Ü, ың тыбыштары катышкан сөздөрдү жазгыла. Биринчи сөз. Сүрөт. Сүрөт деген сөздө балдар Ü жана Ö тамгалары катышкан, Кийинки сөз. Өчүргүч, коңгуроо жана күндөлүк. Беттерибизге көчүрүп жазып, Ö, Ü, ың тамгалары катышкан сөздөрдөн тамгалардын астын сызып коесуңар. Жазып бүттүкпү, балдар? Үйгө тапшырма 6-көнүгүү. 6-көнүгүүнү окуп, өз алдыбызча орус тилине которобуз. Ал эми Google класстан текстти кыргыз тилинде көркөм окуп, видеодон менин дарегиме жөнөтөсүңөр. Сак саламатта калгыла, балдар.